бир журналистти аркасынан куугунтуктаган жокпуз, и куугунтуктабайбыз дагы. Мен бардыгын айтып атам, ГКМБга дагы, МВДга дагы, бардыгына, саясатчыларга дагы, мейли кайсы журналист кимиңерди кантип каралап жазбасын, Кудайга коюп койгула, болду. Сотко да бербегиле деп, журналисттер жөнүндө мыйзамды оордотуучу жагдайга эч качан өзгөртпөйбүз. Буквально на этой неделе в отношении информационного агентства 24KG было возбуждено уголовное дело. Независимые журналисты преследуются. На следующий день ряд журналистов подверглись обыску, и в отношении 11 журналистов или тех, кто работал на медиаканал, были также возбуждены уголовные дела, они помещены в СИЗО. Вы знаете, средства массовой информации, журналисты не обязаны любить власть. Это не их задача. Они должны находить ошибки и говорить об этих ошибках, а власть должна, наоборот, благодарить их, исправлять эти ошибки и работать ради улучшения благосостояния наших граждан. Мы, наоборот, должны журналистов видеть как помощников, а не врагов. Помощники, которые говорят нам о коррупции. Если не будет свободной прессы, не будет свободного общества. Камай калып чоңдорум, Кудай таалам ургандай, кызматымды басат деп коркконуңар булгандай, басып алат дедиңер, башымга алап тургандай, жемкор жолун басканча өлгөн артык булгандай. Башын чайкап эл турса, байлыгыңды не кылам? Бир күн барар жер турса, бийлигиңди не кылам? Чолу болуп кызматтан чоң болууну не кылам? Соруп алган калкымдан сомдоруңду не кылам? Акыйкатты кор кылган ак үйүңдү не кылам? Жалпы журтка жакпаган жаң үйүңдү не кылам? Бийлигиңе тийбеймин, болбогула кыжалат. Чындык айтам болгону чыркырабат чычалап. Мен акынмын болгону ырга салган көргөндү, артка эмес арубак, бетке айтууга жөндөмдү. Кызык жашоо башталды, иштетели баштарды, бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекти ойлойлу, жагалданбай байларга мыктыларды колдойлу. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.